Адам өлтүрүүгө шектелип, мамлекеттер аралык издөөгө жарыяланган жаран Россияда кармалды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанына коңгуроочуну да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, быйыл 13-июнга караган түнү Жалал Абад шаарындагы курорттук аймакта киши колдуу болгон 20 жаштагы адамдын сөөгү табылган. Ага байланыштуу Кылмыш кодексинин 122-беренесинин 2-бөлүгү адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында милиция кызматкерлери шектүү катары 2 адамды кармаган. Айрымдары чет жерге качып кетүүгө жетишкен. Кылмышка шектүүлөр бири 21 жаштагы М.А. уулу 16 ноябрда Москвада кармалган. Ал июль айынан бери мамлекеттер аралык издөөдө болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Жогорку кеңештеги иш бөлмөсүнөн чыгарылды. Бул маалыматты депутат өзү тастыктаган. Маалыматка караганда, түшкү тыныгууга чейин депутаттын жардамчыларына 705-бөлмөнү бошотуу талабы менен президенттик аппараттын иш башкармалыгы кат калтырган. Жардамчыларым түшкү тамактануудан келгенде менин бардык буюмдарымды кеңседен коридорго алып чыгып кетишкенин көрүшүптүр, деди ал. Депутат буга чейин бул тууралуу кабарламаганын айтты. Президенттик аппараттын иш башкармалыгынан келген катта депутат 18 ноябрда саат 13:00 чейин кабинетти бошотуу керектиги айтылат. Бул жумуш орундарын тартипке келтирүү жана оптималдаштыруунун алкагында жасалып, депутатка башка кызмат иш бөлмө берилери жазылган.